Бардыңыздарга салам. Сиздер менен кайрадан Айкерим Жээнбекова. Бүгүн мен сиздерге мына ушундай сонун нужный пластырлар жөнүндө айтып бергим келип турат. Бул пластыр негизи эле эмне кылат? Келиңиздер карап кетели. Эң биринчи организмдеги токсиндерди чыгарат. Андан кийин кожаны состояниясын, кожанын калыбына келтирет да. Учурдагы кожабыз. Андан кийин ооруган жерлерди ооруну басат, кадимкидей эле мындай коррекция фигур деп турат. Арыктаганга дагы жардам берет в какой-то мере. Эми муну кандай кылып колдонобуз дагы айта кетейин. Кайсы ооруларга оздоровительное действие деп турат, токсинден, шлактан тазалады, обмен веществ, андан кийин иммунитет көтөрүп атат. Ревматизм, ким ревматизм менен ооруса, сустав, муундар, бел оору, позвоночниктин ооруларына жакшы. Кожаны жакшыртат деп атабыз. Мына упругий кылып коет да, шылпыйтпай сонун кылып коет. Жашартат, анан тактарды кетирет. Андан кийин вести да какой-то мере түшүрөт. Вес жоголот да. Мына ашказандагы тамак аштын сиңирүүсүнө жардам берип атат. Мына запордо жардам берип атат. Ич катканда, анан ашказан оорусунда. Муну көбүнчөсү кайсы учурда коюш керек? Пластырды түнкү убакытка коюңуздар. Кечинде койсоңуздар, бул минимум 8 саат турушу керек. Тургандан кийин сөзсүз түрдө бутуңуздарды жуйсуздар. Ал боюнча дагы видеонун уланысынан көрөсүздөр, кантип койсо болот. Мына пластырды кантип коет, андан кийин эртең менен кандай болуп чыгат? Капкара болуп чыгат, бул аябай кара болуп чыгат. Көрсөңүздөр болот. Кечки убакытка коесуздар дагы, эртең менен алып саласыздар, жуйсуздар сөзсүз түрдө. Эгерде башка жактар ооруса, мисалы бел, тизе, анан жаткан убакыт болсо, мисалы 24 саат эле кое берсеңиздер болот. Могул жактан точкалар бар, атайын карасаңыздар, мына точкалар менен таманга каякка койгондо, кайсы жакка действие берет. Мына башка, ашказанга, моюн, өпкө, бел, таз, бутка, ички органдарга, белге, боорго мына. Ушул точкаларга кайсы жериңиздер ооруса, ушул точкаларга коесуздар. Инструкциясы менен баардыгы көрсөтүлгөн. Көрсөңүздөр болот. 19-14 жашка чейин болбойт. Аллергия бар болсо, открытый раналар бар болсо, экзема, боюндорларга, эмискендерге болбойт деп турат. Ушундай 3-5 ушундай пластыр болот ичинде. Ичинде эки пластыр чыгат. Анан чаптаганын азыр видеодон көрсөңүздөр болот. Мына пластырды колдонуп баштайбыз. Биринчи упаковкасы азыр ачабыз. Мына караңыздар. Бизге азыр белге коюш керек. Бел деген сары менен белгиленип турат. Демек, таманын тушка, таманын сол тарабына коет экенбиз. Мына ичин ачканда ушундай 5. Ушундай 5. Ушундай упаковкадан турат. Эми муну ачабыз. Мына ачканда мындай экөө болот. Получается, көпчүлүгү могу бетинен коюп алышат да. Бул бетинен койгон туура эмес, бул бетинен коебуз. Таманга бул бетинен мындай коюп туруп чапташ керек. Анан сөзсүз түрдө бул пакеттен дагы чыгарабыз. Мындай өзүнүн пластырлары болот, ушул пластыр менен кошо чапталат. Мына өзүнүн жыты болот. Мына караңыздар. Бул жакшы көрүнүп атат. С той стороны деген жазуусу бар да, мына. Анан бул мындайынан чапталышы керек. Мындай алып чаптап алсаңыздар болот биринчи. Анан мына таманга именно точкаларын карап туруп чаптайсыздар. Бул эртең мененки чейин турат. 8-12 саат турат. Жана айтып кеткендей. Бутуңуздар таза болушу керек. Эртең менен тургандан кийин буттан алар менен каман менен жууп басып кетпей, биринчи жууп аласыздар. Экинчи буттука. Мама. Экинчи бутка. Молодец. Туура чаптады. Все, мына бүттү. Ушинтип таңкыча турат. Мына эртең менен алабыз пластырларды. Алдымда мындай капкара болуп, ушундай болуп чыгат. Көрсөңүздөр.